Карагулжа районунан улуу ата мекендик согушка 370 жоокер аттанып, 180 гана кайтып келген. Жыл өткөн сайын майдан ардагерлеринин катары суюлуп келет. Учурда район боюнча 5 гана калды. Алардын бири 94 жаштагы Матназар Калматов. Ошол кездеги жоокер. Азыр ардактуу карыянын абалы кандай экени кезектеги сюжетте сөз болот. Ата кандайсыз? Жаспы? Ден соолуктарыңыз дамды турасызбы? 94 жаштагы Матназар Калматовду келе жаткан жеңиш күнү менен куттуктап жылда жакындары келип турат. Келген меймандарды ким экенин үнүнөн гана тааныйт. Согуштан алган жаратынан улам 3 жыл мурун эки көзү азиз болуп калган. Бирок акылы тетик. Согушта өткөргөн оор күндөрү алигиче эсинде. Биринчи барганымда Көрүскө убада согушка кирдим. Ушу согуш десе кандай жүрөгүм зырылдап неме болот. Ошолор эсимден эч кетпейт. Ардагер 1943-жылы 17 жашта майданга чакырылып, танктарга каршы артиллериялык полкто кызмат кылган. Согушта жүргөн 3 жыл аралыгында фашисттерге каршы туруп, жеңишти Словакиянын Братислава шаарында тоскон. Ошол эле учурда Матназар Калматовдун кан кечкен согушта эрдик көрсөткөн эске алынып, Сталиндин атынан да ырасчылык каттары келип турган. Азыр ал үй бүлөнүн жеке архивинде сакталуу. Эң акыркысын майдын 7-синде 45-жылы алган экен. Жалаң Сталиндин сүрөтү менен мактоо баракчалары. 5 баракчасы бар экен. Жоготпой, айрыбай, жыртпай сактап жүрөм. Архив үчүн. Матназар Калматов 1945-жылы үйүнө дароо кайткан эмес. Андан ары Жапон согушунда 2 жыл жүргөн. Мекенине келгенден кийин мугалим жана совхоздо кампачы болуп эмгектенген. Карагулжа районунда өткөн жыл эле 11 ардагер бар эле. Быйыл 5 гана калды. Учурда жергиликтүү бийлик согушта дайынсыз жоголгондорду издөө ишин жандантты. Издөө иши болуп атат. Анайлар өткөн жылы 1-2 табылды. Бул нерсе дагы уланат. Бүгүнкү күндөгү биздин ардагерлерге ардак сый-урмат көргөзүү бул биздин түздөн-түз милдет. 9 май күнү районда жеңиш күнүнө карата салтанаттуу парад өткөрүлүп, келе албай калган баатырлардын үйүнө барып таазим кылышат. Авазбек Айтиев, Шаршан Шайымкулов, Коомдук 1 канал, Ош облусу.